Жайдыргычтыр төрттүлүк артындагы Айбек Коженов сыяктуу жергиликтүү фермерлер өткөн кылымдын 50 жылдарында курулган эски көпүрөнүн запкысын жакшы эле тартышты. Айрыкча жайлоого, кайра айылга көчүп конуу көкөйгө көк таштай тийген чоң көйгөйлөрдөн эле. Мындай ыңгайсыздардан майда жандыгы да, бодосу да сууга агып, мал чыгымы көбөйгөн. Ушундан суу келгенде аябай көп чоң келчү суучу. Анан уш жерден малыбыз акчу, уйлар акчу уш жерден. Көпүрөнү алып үстүнөн ашып ташып кетчү. Уш жерден келип экскаватор менен уйларды илип чыккан күнүбүз болгон. Малыбыз ушундан жайлоого кетет, бадабыз чыгат. Көпүрө салынса элге жакшы эле болот. Дароо 3 айылдын муктаждыгын канааттандырган көпүрөнү жаңыртууга мамлекет казынасынан 21 миллион сом каралган. Бүгүнкү мындай эмгектенип жашаган Дили курулуш фирмасыналар анын 6 миллион сомун өздөштүрүштү. Антке менен карыздоодо үзүлүктөр бар экендигин жашырып кереги жок. Мунун кесепетинен жаз айларында эле баштала турган жумуштар дээрлик 2 айга кечикти. Ага кошумча жаан чачындуу аба ырайы да иш ыргагын басаңдатууда. Эгер аталган ишкананын көпүрө курууда мыкты тажрыйба топтогондугун көңүлгө түйсөк, кеч күздө анын калк кызматына коюлуп каларынан үмүт чоң. Кочкор районунда 18 метрлик орток айылында бир көпүрө салынган. Акталаада дагы аякта да көпүрө салынган учурунда мурунку жылдары. Азыркы учурда бизде Тойбостун фирмасы Жаареке Агро Куш деген осо өзүнчө убойну цех салып атат. Асфальтын басып атышат биздикилер, бордюрларын коюп атат тротуарный. Көп эле жумуштар жасап атат биздин фирма. Негизи быйыл республика боюнча жол курулуш тармагында жогорудагыдай аракеттер бирин-экин гана. Ал эми ат башы сыяктуу алыстыгы аз келгенсип, климаттык шарты катаал өрөөндөрдө ири долбоорлорду жүзөгө ашыруу убактылуу токтотулган. Мисалы, Нарын облусунда буга чейин айыл ичиндеги жолдорго асфальт төшөө колго алынган болсо, быйыл ага мүмкүнчүлүк да шарт да жок. Андыктан жергиликтүү жол тейлөө мекемелери майда чүйдө оңдоп түзөө жумуштары менен гана алек. Быйылкы белгиленген жумуштар боюнча эле күндөлүк оңдоо жана жайкы күтүү жумуштары эле быйыл бул пандемияга байланыштуу ушундай жумуштар берилди. Ай сайын жолдор кырылып турат. Жайкы күтүү жумуштарын толук аткардык 100%. Бүгүнкү күндө жолдун акыбалы канааттандырарлык. Бул жактан дагы 100 штук жол белгилерге жаңыртуу боюнча тендер жарыялаганбыз. Ошол жол белгилер тендерибиз бүтсө эле жол белгилерди жаңыртабыз буюрса. Бирок теңир тоолук жолчуларда баары бир тыным жок. Анткени алардын тейлөөсүндөгү участкалар көбүнесе тоо арасындагы коктуголоттор менен бийик ашуулардан өткөндүктөн ар кандай кыйын кырдаалдар жарала калууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, ЛТР, Ат башы району.